Нурислам эмерек борбору Кыргызстандагы ири ишканалардын катарын толуктады. Ишканада 70тен ашык жаран иш ордулары менен камсыз болушкан. Кызматкерлердин айлык маяналары иштегендерине жараша 15 000 сомдон 40 000 сомго чейин берилет. Жылдын жыйынтыгы менен Нурислам ишканасынын жетекчилиги тарабынан мында иштеген кызматкерлерге Чолпон Ата шаарындагы санаторийлерге эс алууга мүмкүнчүлүк бар. Эмерек ишканасы Каракол шаарынын казынасына 2 миллион сомдон ашык салык төлөп шаардын өнүгүшүнө киреше алып келет. Быйыл ишкананын уюшулгандыгына февраль айында туура 10 жыл толду. Ушул жылдар аралыгында борбор Кыргызстанда өндүрүлгөн эмеректердин бардыгын жасап чыгышкан. Учурда Нурислам эмерек ишканасында хай-тек, жөнөкөй ламинант, классика, неоклассика жана башка көптөгөн эмеректердин түрлөрү өндүрүлөт. Биздин ишкананын өзгөчөлүктөрү Кыргызстанда өндүрүлгөн эмеректердин бардык түрлөрү менен иш алып барабыз. Экинчиден биз баягы мамлекеттик деңгээлде каралып жаткан санариттешүү боюнча биздин ишкана толугу менен санариттешүү, автоматташуу системасына өткөн. Бул аймакта ишкана уюшулгандан бери Канат Догдурбек уулу кызмат кылат. Ошондо Канаттын Нурислам борборунда эмерек жасап иштегендигине да 10 жылдын жүзү болду. Кызматкер бул бөлүмдө ламинаттарды кесип жөнгө салат. Эмерекчи айлык маянасы өз үй бүлөсүн каржылаганга жетерин айтат. Ошо расты болуп иштейм. Ламинаттарды кесебиз. Ошо 10 жылдан бери өзгөрдү, жакшы эле. Кыйынчылыктар болду ортодон, бирок аз жеңилдеп эле калды. Батыраак, жумушубуз батыраак болот. Иш күн борбордо 5 күндүк. Ар бир кызматкер өзүнө тиешелүү жумуштарды тактык менен аткарганга аракет кылат. Менин атым Талайгүл. Мен бул ишканада иштеп атканым уже 3 жылдын жүзү болду. Бул жылды мен келгенден баштап ушул бүгүнкү күнгө чейин ишкананын аябай жакшы жактарын көрүп келатам да. Бүгүнкү күндө ишканада 70 адам иштейбиз азыр. Жумуш убактыбыз эртең менен саат 9-дан кечки 6-га чейин. Күнүгө ушу жумушчулардын иштөөсүнө бизде аябай жакшы шарттар каралганда эртең менен 9-дан 9:30-га чейин ысык чай беребиз. Түшкүсүн ысык тамак беребиз обязательно. Анан түштөн кийин полдник берилет да. Мен ушакта 2016-дан бери эмгектенем. Тамак жагы аябай жакшы каралган. Жөнөкөй тамактар жасалбайт биякта, жалаң колго жасалат, камыр тамактар көбүнчө, сатылма тамактар жасалбайт биякта. Эртең менен азыр кыштын немесине байланыштуу азыр эртең менен 9-да жылуу чай беребиз. Саат 4-тө полдник берилет. Ошол. Мен бул жакта канча 4-5 жылдан бери иштейм. Чип установку азыр классика менен иштеп атабыз да. МДФ материал, программа биз Арткам менен Корал менен иштейбиз. Ана өзүңөр көрүп аткандай эле чип установку биякта МДФ келгенде биякка салабыз. Ушул насадкалар менен эле насадкаларды алмаштырып, бияк команда беребиз. Ушундай кесет. Бияктан узоор ар кандай ошо насадкаларды салганга жараша эле ушу ою андай мына эле тартат бардыгын эле. Бияктан чыккандан кийин эле биякта мына шлиф машинка бар. Бул шлиф станок жакында эле келди бизге. Ил жактан чыпудан чыккандан кийин биякка салабыз. Өзү воздушныйна тартып кетет бул. Ал шлифтик машинкадан өткөндөн эле тияка уже балдарга кетет да, алар краска, малярка ошака өтөт. Ошондой эле бул борбордон Ысык Көл облусунда жасалбаган классикалык жана неоклассика эмеректери өндүрүлөт. Бул эмерек кардардын учурдагы суроо талабы. Бирок эмеректи жасап чыгуу өтө татаал эмгекти талап кылат. Ошондуктан буюмдун баасы кымбатыраак эсептелинген. Бирок сырталып даярдалган эмерек чындыгында эле өзгөчө сарткеч стилде жасалат. Менин атым Мунарбек, ушул цехте сборщик болуп иштейм. Бизге болсо деген дизайнерлер ушундай кылып детальдарды бүт чыгарып берет кройго. Биз болсо даяр эшиктерди малярный 800 бар, ошоктон алып келип иштейбиз. Алар деген бизге мондой иштерди даярдап берет. Малярный цехтен даяр ушул бойдон керек бизге. Биз болсо корпусун чогултуп, эшиктерин мондай кылып алабыз. Ушинтип таккандан кийин бүт баарын бүтүрөбүз. Анан үйүнө апарып, установка кылып, клиенттин оюндагыдай кылып коюп беребиз.
Ишкана үй эмеректерин жасоо менен эле чектелбестен айнек ишканасында уюштурушкан. Мында айнектердин 4 мм 6 мм чейинки ассортименттери бар. Караңгылатылган, узурлонгон айнектер да орун алган. Ошондой эле жээктери коздолгон фасет күзгүлөрү, кардарлар каалагандай дизайнда даярдалат. Айнек ишканасы да керектүү жабдыктар менен камсыздалган. Биз Нурислам айнек ишканасы ачылган жалпы 10 жыл болуп калды. Ушул областта бир жалгыздан эң бир чоң ишканалардын бири болуп эсептелебиз. Ошол айнектин көптөгөн түрлөрү менен иштешебиз. Андан башка Нурислам ишканасында темирден өндүрүлгөн эмеректер да жасалат. Ал үчүн ишканада темир цехи уюшулуп, 4төн ашык ширетүүчү жогорку маянадагы иш менен камсыз болушкан. Алар учурда чай ичкен столдордун буттарын темирден даярдоодо. Азыркы тапта темир жасалган эмеректер да замандын талабы. Эмеректердин өзгөчө саркеч түрлөрүн даярдоо дизайнерлердин милдети. Учурда Нурислам ишканасында эмеректердин чиймесин түшүргөн 4 дизайнер бар. Алар кардардын каалоосуна, мүмкүнчүлүгүнө жараша үй эмеректеринин буйртмасын кабыл алышат. Ошондой эле өздөрү ойлоп тапкан өзгөчө дизайндар менен эмерек жасап, ишкананын дүкөндөрүнө саттыкка коюшат. Борбордун эмерек дүкөнү Ак Телек базарында жайгашкан. Бул жерде биз клиенттердин каалоосун аткарабыз көбүнчө. Клиент менен келишим түзүп, ошол клиенттердин үйүнүн дизайнына жараша дизайн чийип, комнатасына жараша өлчөп, ошого дизайн чыгарып беребиз. Бул азыркы адамдардын өзүнүн каалоосуна жараша жасайбыз да. Бул жеке ишкананы 30 жаштагы Акылбек Өмүрзак уулу маңдай тери менен түптөгөн жаш ишкер 10 жыл аралыгында күн түндөбөй ишкананын өнүгүп кетишине чоң эмгек жумшады. Өзү Нарын облусунун Кочкор районунун тургуну. Бул Нурислам эмерек ишканасынын азыркы жетекчиси Өмүргазы уулу Акылбекти мен өзүм Касым Тыныстанов атындагы Сибир мамлекеттик университетинде иштеп жүргөндө студент кезинен бери тааныйм да. Студент окуучу электр камсыздоо бөлүмүндө энергетика адистиги боюнча окуучу да. Ошол кезде ал 2-чи курс окуп жүргөндө ошол Ысык көл көчөсүндөгү эски тегирмендин имаратын ижарага алып, ошол жерде 5 уста менен эмерек өндүрүшүн ачканда ошол кезден бери эле тааныйм да. Анан өзү эмгеги аябай дилгир, чынчыл бала, берилген тапшырмаларды ошол кезде эле аябай чуркап, аракет кылып, убагында аткарганга аябай аракет кылчу да. Ишкана Кыргызстандагы 10 эмерек ишканасынын катарына кирди. Акылбек Өмүрзак уулу эми өзгөчө ички эшиктердин түрлөрүн жасап, буйрутма алып, кардарлардын арзан баадагы суроо талабын орундатсам дейт. Андыктан 30 жаштагы ишкердин мындан да өркүндөп өнүгүшүнө тилектешпиз.